Саламатсыңарбы балдар. Маанайыңар жакшыбы? Бүгүнкү сабакка даярбызбы? Бүгүн биз кыргыз адабиятынын Манас таануу курсунан Манас эпосунун негизги окуялары деген темада сабак өтөбүз. Сабагыбыздын максаты эпостогу негизги окуялар жөнүндө 8-класстагы Манас эпосу тууралуу өтүлгөн сабактарды эске салуу менен кеңири маалымат алабыз. Окуялардын тизмеги аркылуу сөз байлыгыбызды, көз карашыбызды, ойлоо жөндөмдүүлүктөрүбүздү өнүктүрөбүз. Эпостогу баатырлардай чынчыл, мекенчил, адилет болууга тарбияланабыз. Манас эпосун айтуучулардын саны арбын болгон. Айткандары кагазга түшүрүлүп, сакталып калган манасчылардын катарын Саякбай Каралаев, Сагынбай Орозбаков, Юсуп Мамай өңдүү манасчыларыбыз толуктап келет. Азыр Кыргыз Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият кол жазмалар фондусунда Манастын 3 бөлүмүнүн 75 варианты сакталып турат. Ар бир айтуучуда өзүнчө вариант болгону менен негизги өзөк окуялар бардык манасчыларда кезигет. Ала тоодон Алтай тоого сүрүлүү. Орозду баатыр өлгөндөн кийин Кытайдын хан Алууке кыргыз элин чаап алат. Ороздунун 10 уулун чилдей таратат. Ошондо Ак Балта менен Жакып Алтайга айдалат. Ак Балтанын кеңеши менен жер жыртып аштык айдашат. Мээнет менен төккөн тердин акыбети кайтып, азган элдин жегени ак буудайдын наны болот. Жакып өзгөчө байыйт. Бирок малга бай, көөнү жай болгону менен бир өксүгү балага зар. Келечектеги баатырдын төрөлүшү жөнүндө Жакып чыйырды бак дөөлөт түш көрөт. Эсепсиз байыган Жакып артымда калган туяк жок деп өксүп жүргөндө чыйырды балканактай уур төрөйт. Байкайын деп баласын, бай Жакып көзүн салганы, маңдайы жазы башы кууш, кочкор тумшук кош кирпик, көркү калча көзү тик, эр мүнөзү көрүнөт. Кытайлардын бал китебинде Кыргыздан Манас деген баатыр чыгат, Кытай үчүн оңой жоо болбойт деген кабарды уккан Ак Балта Манастын атын Чоң Жинди деп коет. Баатыр ер жетип, чоңойгон сайын жүргөн жери чуу болот. Өзү курдуу балдардан чоро күтөт. Алар Манасты өзүрө хан шайлап алышат. Салык алганы келген Кытайдын Дөөдүр Алп, Кочко, Нескара, Жолой деген баатырлары менен чабышат. Бала Манастын бул жоругуна Жакып нааразы болуп, топтогон дүйнө мал мүлкүмдү талоонга алат деп коркот. Ак Балта менен чыйырды, кеткенден кегибизди алат, өткөндөн өчүбүздү алат. Үзүлгөн уланат, чачылган жыйналат. Буйруса жерибизге, элибизге кетебиз деп Жакыпты сооротушат. Манас кыргыздын башын кошуп, кол курап, тентиген элди баштап таласка көчүп келет. Алоокени сүрүп чыгып, ордосун куруп, жайланышып отуруп калат. Ал ортодо адилеттик үчүн күрөшкөн Алмамбет атасына бийлик төбөлдөрүнө каршы чыгып, таарынышып, мусулман динин кабыл алып, элинен кетет. Казактын баатыры Көкчөгө келип туруп калат. Арадан айың сөз аралап, Көкчөдөн кетип Манаска келип кошулат. Манас Алмамбетти эмчектеш берип тууган кылып алат. Кийинки бөлүмдө Кең Кол атада Манас атасына Каникейге үйлөнүшүн айтат. Жакып Бакайга акылдашып, жоочулукка барат. Каракан көп калың сурайт. Калыңга берилген мал өзөнгө толуп сел болуп каптайт. Качаарына жер таппай аркарлар малга кошулат. Көп малдан жерге кона албай торгойдун канаты талыйт. Чаңдан күндүн көзү көрүнбөйт. Ошентип Манас аял заттын тунугу Ак жоолуктун улугу Каникейге үйлөнөт. Кыргыздын күч алышынан кууп санаган Эсенкан
Манастын башын алып келсеңер, алтын таажы кийгизем, алтын такка мингизем деп Жакыптын бир тууганы Үсөндү балдары менен Манасты байлап келүүгө жөнөтөт. Күскаман Баатырдын жакшылыгын билбей, арам оюн ишке ашырууну көздөйт. Манасты ууландырат. Канекей бул жөнүндө алдын ала сезип, Акаяр экөө келип Манасты ажалдан куткарып калышат. Каркыра жайлоосунда Бокмурун атасы Көкөтөйгө аш берет. 4 дубандан эл келет. Нескара Бокмурундун минген аты Мааникерди сурап, чыр чыгарат. Анан калса оюндарда байгенин көбүн кыргыздар алат. Чыр Манастын кийлигишүүсү менен басылат. Калмак кытайлар нааразы болуп кайтышат. Көкөтөйдүн ашы көп баленин башы деп бекер айтылбайт. Ошентип чоң казакка аттанышат. Тийип кеткен жылкыны кайруу үчүн барып Манас белдей чоролорунан айрылат. Өзү оор жарадар болуп таласка келет. Жараатынан көп өтпөй кирезин калтырып көз жумат. Балдар сабак озушу менен аягына чыкты. Азыркы учурдун Манасы менин